Assalamu alaikum. Жуманын кечинде дагы бир суроо теле көрсөтүүсү кайрадан түз эфирде. Сиздер менен мен Канатбек Матмуратов. Урматтуу теле көрүүчү, өткөндө диний билим берүү боюнча анын системасы боюнча сөз кылганбыз. Бүгүн жалпы билим берүү, жогорку окуу жайлардагы билим берүү, жеке университеттердин абалы, ал жактагы билим берүүсү, жалпы Кыргызстан баллон системасына, жаңы окутуу процессине өтүп жаткан учуру ушулар боюнча сөз кылмакчыбыз. Сурооңуздар болсо 91-70-70 телефонуна байланышсаңыздар болот. Бүгүн бизде конокто мейманда Махмуд Кашкари Барскани атындагы Чыгыш университетинин ректору Ибраев Алмаз Орозакунович. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Рахматуллахи ва баракатуху. Биздин студияга кош келипсиз. Ага эми изилдөөлөр боюнча Кыргызстан жогорку окуу жайлардын ушул саны боюнча, СНГ боюнча биринчи орунда турат экенбиз да. Ушу 51, кээ бир маалыматтарда 53 окуу жай бар экен. Бирок ал жөнүндө эмес, эми сапаты жөнүндө бир аз сөз кылууну чечтик. Жана ошондой эле сиз жеке университеттин ректору катары дагы ушул жеке университеттердин азыркы абалы, келечеги боюнча дагы сөз кылабыз деп отурабыз. Эми сизге жалпы алгачкы суроо, негизи Кыргызстандагы жалпы билим берүү абалы, системасы кандай деп ойлойсуз? Сиздин оюңузча. Саламатсыздарбы, ардактуу теле көрүүчүлөр, урматтуу Канатбек. Биринчиден ушул студияңарга чакырганыңарга, жаңы программа ачылып ошол мүмкүнчүлүк бергенге чоң ыраазычылык билдиребиз. Биз эми ушул Чыгыш университети бул ушул жеке университеттерден болуп эсептелет. Биз ошо 16 жылдан бери иштеп келе жатабыз. Кудайга шүгүр, ушундай мөөнөттө ийгиликтүү иштеп келдик. Азыркы боло турган болсо өзүнчө бир жетишкендиктерге жеттик ушул кыска мөөнөттө болсо дагы. Бирок жалпысынан эгерде ушул жеке университеттерди айта турган болсок, булардын өзүнүн ушул жеке потенциалына байланыштуу болот. Жеке потенциалына. Анан кийин азыркы ушул рыноктун талабына, коомчулуктун талабына кандай жооп берип атат, кайсы багыттарда адистерди даярдап атат, кандай деңгээлде даярдап атат, анан ошол контракттын өлчөмү дегендей, билим берүүнүн сапаты канчалык деңгээлде, ошолордун баардыгы, ушул сыяктуу факторлор же критериялар азыр ошо жеке жогорку окуу жайлардын ошол ордун белгилеп калган. Эгерде жалпысынан айта турган болсок, бизде ушу билим берүү саясаты мамлекеттин жана жалпы биздин билим берүү министрликтин, президенттин ошо алып барганы бул абдан жакшы жана өтө мындай кылдаттуу мамиледе алып бара жатылат да азыркы учурда. Азыркы бизде Кыргызстанда 54 жогорку окуу жай бар. Ошонун ичинен 31 мамлекеттик жана 33 жеке менчик университеттерден болуп атат да. Бул деген мындай биринчи айтканда көп көрүнөт. Көп көрүнөт, биздин калкка жараша 6 миллион калкыбызга салыштырмалуу бул көп көрүнөт. Бирок бул көрсөткүч деген абдан жакшы көрсөткүч да. Бул деген билим берүү жогорку окуу жайлар жөнүндө сөз болуп атпайбы? Себеби дегенде бунда деген бизде 200 миңден ашуун студенттер билим алып жатышат. Булар ошол 4 жылдын ичинде мына акыркы ошо жаңы баллон процессине ылайыктуу. Мурдагы 5 жылдыктар мына быйыл бүтүрүп атышат акыркы группасы. Булардын баардыгы тең ошо азыр билим алуу менен элек. Эгерде муну элестетип көрөлү, эгерде окуу жайлардын саны мындан аз боло турган болсо, канча миңдеген жаштар, улан кыздар анда бош болмокто. Эгерде жумуш менен камсызданбаса, анда билимди ала турган болбосо, анда ошо эки ортодо калып кала турмакта. Азыр боло турган болсо, ошо мамлекет тарабынан ушул жогорку окуу жайлардын мамлекеттик болобу же болбосо жеке ушул биз сыяктуу университеттерге ошо өз алдынча иш алып барууга мүмкүнчүлүк берүү менен ошол жаштарга дагы жумуш орун камсыздоого дагы шарт түзүп берет. Экинчиден ошо жогорку билим алууга. Бул жогорку билим алуу ошо негизи адамдын жашоосуна же болбосо мамлекеттин өнүгүүсүндө эң негизги критерийлердин бири болуп эсептелет.
Биз дайыма ошо экономикага басымдуулук кылып келебиз. Азыр айтабыз ошо экономикабыз начар болуп атат, ошо өнүкпөй атабыз, же болбосо инфляция болуп атат, дүйнөлүк кризис, анын баардыгы жакшы. Бирок эгерде мындай жакшылап карап, жакшылап ойноп көрө турган болсок, биздин Кыргызстанда башынан эле биз ушу эгемендүүлүккө келгенден бери эле айтылып келе жатат. Кыргызстандын байлыгы эмне? Кыргызстандын байлыгы ошол бул инсан болот. Инсан ошол качан дагы биз бай болобуз, ошондо ар бирөөбүз бизде ошо жогорку билим боло турган болсо. Албетте муну камсыздоо мүмкүн эмес. Бирок биздин мындай көбүнчө ошол пайызы бизде деген жогорку билимдүү болуш керек. Себеби дегенде биздин ошо негизги потенциалыбыз, жанагы негизги байлыгыбыз, ресурсубуз бул ошо адамдык ресурс болот. Ошол аркылуу биз башка мамлекеттер менен байланыш түзүүдө, өзүбүздү көрсөтүүбүздө, деңгээлдүү көрсөтүүбүздө абдан биз ошол жогорку деңгээлде көрсөтө алабыз. Эгерде мурунку ошол Советтер Союзунун эле учурун ала турган болсок, ошо билим берүү системасында, ошондо бизде 99% бизде деген ошол сабаттуу болуп келген. Азыр ал көрсөткүч бир аз төмөндөдү. Себебен кийинки ошо экономикалык шарттарга байланыштуу, бирок азыр кайра ордуна калыптанып келе жатат. Биз ошол менен бир гана университеттердин саны, жогорку университеттердин саны көп экени менен бир гана айырмаланбайбыз да, ошондой эле биздин билимий деңгээлибиз жогорку экен. Бизде сабаттуу адамдардын көпчүлүк бөлүгүн түзөт, ошол менен дагы мактана алабыз. Эми мындай суроо жаралып атат да, ушул жаштардын баардыгы эле мектепти бүтүп туруп, баардыгы эле жогорку окуу жайга тапшыра берсе, ошол азыр жогорку окуу жайда ошо 240 000 окуйт экен студент. Андан азырагы, бир топ азырагы жандай школ, лицейлерде же болбосо кесипке даярдачу, мисалы сантехник же болбосо ширетүүчү да окуйт да. Бирок жаштардын көбүнчөсү ошол баягы интеллектуалдык өзгөчөлүк болоюн, мен мындай бир мындайча айтканда бир акылдуу болоюн деген максатта жогорку окуу жайды тандайт экен да. Бирок кайра эле жумуш табууга келгенде бир орунга ошол экономист же болбосо юрист болсо, бир орунга 15-тен 20-дан талашып калышат экен да орунчу. Эми сиз айттыңыз туура, баягы баардыгы билимдүү болуп, сабаттуу болсок жакшы. Бирок ошол эле кесипке даярдоочу лицей, колледждер дагы ошол нерсеге эле даярдайт да. Балким жаштар ошол жакка барып окуса кандай деп ойлойсуз? Андай болот. Бул деген өзү ошол жашоо да, тагыраак айтканда рынок өзү муну илектейт да, ордуна коет муну. Бул процесстердичи, мисалы, баардыгы эле өзгөчө азыр жаштар баардыгы тең умтулуп атат, жогорку билим алалы деп. Бирок баардыгы андай мүмкүнчүлүккө жетпейт. Баардыгы эле 4 жыл окуп, диплом алып, ошо менен чыгып анан бир кесипке ээ болуп калышпайт. Себеби дегенде ага чейин бир нече баскычтар бар, бир нече тепкичтер бар, ошолордон өтүш керек. Мисалы, азыр эле мамлекеттин эле бир ошого бир иликтөө механизми катары, мисалы, жалпы республикалык тест киргизилген, ОРТ деген. Ушул ОРТден азыр көбүнчөлөрү өтпөй эле, же болбосо ошо жогорку балдарды албай эле. Азыр деген, мисалы, жогорку окуу жайга тапшырыш үчүн пороговый балл бекитилген, 110 балл алыш керек ошо ОРТдан. Азыр эгерде мектептен бүткөндөрү көбүрө эмес, даже көбүнчөсү ошол 110 баллды ала албай жатышат. Бирок жогорку балдарды да алган бар. Ошол уже биринчи баскыч болот да, биринчи тоскоолдук деп кое турган болсок да, ошонун ичинде. А эгерде ОРТны мейли ал деген логикалык аякта суроолор бар экен, логикалык задачалар бар экен дейт, аларга жооп берип туруп жогорку жайга өтө турган болсо, негизи окуу процесси оңой эмес да. Баарыбыз эле студент болгонсуң, өзүң деле студент болгонсуң, студенттер бардыгы тең өзүлөрү билет. 4 жыл окуш азыр кыскартылган мөөнөттө да ошо жаңы баллон процессине ылайыктуу азыр бакалавр билимий деңгээлин алыш үчүн 4 жыл окуш керек. Ошо 4 жылда окуган азыр оор да, азыркы шарттарга. Көбүнчө студенттер ошол окуп жүрүп иштегиси келет. Себеби дегенде өзүнүн жабын багыш керек, контракты төлөш керек, кийин кечээ тамак аш ары бери баскан жол керек дегендер бар. Ошолордун жанагы ата-энесине жүк болбой, өзүлөрүнүн колу менен, өзүлөрүнүн аракети менен ошол окууну бүтүрөйүн деп жүрүшөт. Ошондуктан бирок бул кээ бирлер дайыма эле ошо окуу менен жумушту бирге алып кеткенге мүмкүнчүлүк болбой университетте ташташат. Бул деген көп болот. Биринчи мына биз ушул иш жүзүндө канча жылдан бери иштеп келе жатпайбызбы? Сентябрда көптөгөн улан кыздар тапшырышат окуйлу деп. Андан кийин акырыңдан
кете башташат да, акырындан кете башташат. Себеби дегенде жашоо шартка туура келбейт, үй бүлөлүк шартка туура келбейт, экономикалык жайга туура келбейт дегенде. Ошондуктан баардыгы умтулат, ооба, умтулат. Бул деген жакшы умтулуу. Бирок баардыгы тең ошого жетпейт. Өзү эле рынокто болобу, экономика болобу шарттар өзү иликтейт да. Анан кийин ошо жогорку билим алыш үчүн жана 4 жыл университетте ошо ийгиликтүү окуш үчүн, эгерде таза окуш үчүн, парасыз дегендей, өз аракети менен, өз билими менен окуш бул абдан оор. Баардан оор. Баардыгы жетпейт. Ким эгерде жетип туруп ошону жогорку окуу жайды бүтө турган болсо, анда ошол бир жакшы орунда, жакшы мамлекеттик орунда болобу, же жеке ишканада иштөөгө татыктуу болот. Жана жогорку маяны алып, жана жашоо шарттарын өзүнө түзүүгө. Баардыгы андай эмес да. Беш колу тең эмес дегендей, бул студенттердин мектепти баягы бүтүргөндүн бул эми жанагы милдеттүү түрдө да баардыгы тең окуш керек да, 11-чи орто билим алыш керек. Бирок жогорку билимди алууга баардыгы мүмкүнчүлүк болбойт. Ошондуктан кээ бирөөлөрү айла жок эле ошондой орто жанагы кесиптик лицейлерге, колледждерге кетип атат. 1-2 жыл окуп, 2-3 жыл окуп, ошо бир кесипке ээ болуп калган жок дегенде. Эми изилдөөлөр боюнча кайра эле ошол мектепти жакшы кылып бүткөн окуучу балдар, кыздар рейтинг боюнча биринчи орунга ошол тапшырганда Кыргыз-Славян университетине тапшырышат экен, экинчиси Манас университети, Турк-Манас университети, анан кийин үчүнчүсү ошол Кыргыз техникалык университети, политехнический институт болчу. Ошол 3 университетке көбүнчөсү аракет кылат экен, ошол жака тапшырабыз деп. Тапшыргандардын көбүнчөсү ошол сиз айткан ОРТ жалпы тест түрлөрүн өткөндөрдүн балдары аябай чоң экен да. Анан калган университеттер, 3 эле университетте көбүнчөсү ошого аракет кылса, калган ошол 50 университетке баягы айла жок, баалы төмөн болуп калган, депте бир жерде окуп алайын деген балдар окуйт деген бир жыйынтык чыгып атат да. Ошого кандай карайсыз? Ошол бүт окуучулардын, каймактардын баардыгы ушул университетке барып, анан жеке университеттер, майда университеттерге мындай бир баалы төмөн болуп, же болбосо анча интеллектуал жактан өнүккөн жаштар окуйт дегенге алып барбайбы? Жок, эми бул эми өтө эле мындай так баамдуу деп айта албайм. Дегенде бул мисалы силер айтып кеткен 3 университеттен тышкары дагы эле жогорку деңгээлдеги университеттер бар. Мисалы эмедеги Азиядагы Америка университети, АОЦА. Буларга жогорку балл менен тапшырышат. Ататүрк университети, жеке университет, АОЦА да жеке университеттерден болуп эсептелет. Мисалы буларга контракты да өтө жогору. Контракты да жогору. Анан пороговый баллды булар бияка тапшыра турган студенттер жөн эле алышат. Аякта жок дегенде 150дөн кем тапшырбайт, менин билишимче. Ошондуктан бул калгандары жанакы мындай башка жака тапшырбай калган эле эмес. Мындан тышкары биздин университеттерден тышкары чет элге да тапшыргандар да бар. Чет элге тапшырып атат. Мына азыр Россиядан университеттер келип атат. Казакстандын университети бар, ошо Турциянын университети, ошол Европа, ошол Американын университеттери биздин студенттерди кабыл алып атышат бияктан. Атайын ошол жайындагы эле приемный компаниянын убагында келишип биякта балдарды кабыл алып атышат. Аларга ортонун кереги жок. Ортонун кереги жок. Ошондуктан бул дагы ортодагы бул эми жанагы башталгыч жана акыркы бир критерий эмес да, көрсөтө тургандан кийин окуу процессинде билинет. Чын окуп кете алабы, ошол окууну алып кете алабы дегендей. Эми туура бул изилдөөлөр так болушу мүмкүн эмес. Көбүнчөсү ошол окуучулардын документти тапшырууга катталып калган боюнча изилдешет. Бирок экинчи маселеси бар. Ошол жогорку окуу жайларда биз билебиз, жана сиз айтып кеттиңиз, пара боюнча же коррупция чыны бар деп биз билебиз. Ошол кармалбасак дагы студенттердин арасында сурамжылоо жүргүзгөндө алар ооба биз жогорку айтып кеткен кээ бир университеттерде дагы ошол коррупциялык жандай көрүнүштөр бар экен да. Буну эске албаганда булар биринчи болуп келатат да. Анан сиз айттыңыз ушул коррупция боюнча дагы көп тартыштар бар. Ар бир университет өзүн жок, менде коррупция жок деп айткысы келет, бирок кайра эле мамлекеттик эмес жандай жеке изилдөөчү борборлор ошо бар деп чыгышат да. Анан биз угабыз ушул Чыгыш университетинде коррупция такыр жок, мындай баары же аз эмес, такыр жок деп келебиз. Ушул ЧМ төгөн ушуну айтып кетсеңиз. Экинчиси ушул коррупция болбогонго
кандай шарттарды алдын ала аласыздар, кандай шарттар менен иштешесиздер ошол коррупция болтурбоону студент тараптан дагы ошол окутуучулар тараптан дагы мындай көрүнүш болбош үчүн мындай сырды бөлүшүп кетсеңиз. Biz bunu açık ile ayta alabız. Biz Чыгыш университети açık ile ayta alabız. Bizde korrupsiyabыз жок. Кудайга шүкүр, biz мындан нерседен тартынбастан, уялбастан, себеби дегенде biz жанакы бар экен, анан бизди жөн эле жашырып эле жок деп койгону эмеде эмес. Майнде эмес, биз ачык эле айта алабыз, бизде коррупция жок. Кудайга шүкүр, бизде башынан эле ошо уюштурулгандан баштап эле ошо таза университетте мына бүгүнкү күнгө чейин өзүбүздүн рейтингибизди сактап келе жатабыз. Бул үчүн биз үчүн өтө маанилүү, себеби дегенде билимди алганда ошо таза билим алыш керек. Кийин ошо дипломду сатып албай, ошо дипломду өз мээнети менен, өз аракети менен тапкан болуш керек да, ошого жеткен болуш керек. Себеби дегенде кийин ошол бир дипломдо жазылат да, баланча кесиптин адистиктин, мисалы кесиптин ээси, филолог болсун, юрист болсун, экономист болсун, же менеджер болсун, же журналист болсун, мисалы силер сыяктуу элестеткиле окубай жүрүп эле анан кийин бир күнү анан бир ошо кесипке ылайык бир маселени чечишке керек болуп кала турган болсо, кантип чечет ошондой маселелерди? Өзгөчө эгерде медик болуп кала турган болсо, же юрист, ошо адамдын тагдырына байланыштуу болуп кала турган болсо, бул өтө оор маселе да. Ошондуктан биз буну башынан баштап ошо өтө кылдатып карайбыз. Мисалы айталы, азыр мына сессия учуру жүрүп атат. Бизде мына сессия бүгүнкү күндөрү, так мына бүгүн да ошо сессия жүрүп атат. Биз ошо эмелерге, майрамдарга карабай иштеп келе жатабыз. Себеби дегенде өз убагында сессияны бүтүрүп, ошо студенттер дагы эс алууга чыгышы керек. Кийин экинчи семестр башталат, февралдан баштап. Ошо сессия учурунда бизде атайын комиссиялар түзүлөт. Сессия учурунда ошо антикоррупциялык комиссиялар түзүлөт. Ошо окуу жана илимий иштер боюнча проректор баш болуп, декан катышат буга, кээ бир зав кафедралар катышат. Студенттердин бизде студенттик мажлис бар. Бул студенттердин эмеси сыяктуу бир кеңеш эмеси сыяктуу. Ошонун төрагасы, студенттердин өкүлдөрү өзүлөрү да катышат. Ошолордун баардыгы тең ошо сессиянын башталганынан баштап акырына чейин ошо сессиянын таза өтүшүнө көзөмөлдөйт. Көзөмөлдөйт дегенде ошо экзамендерге катышуу, студенттерден сурамжылоо, жанагы анкетирование жүргүзүү, мугалимдер менен да ошол арасында анкетирование жүргүзүү. Мындан тышкары бизде мисалы түзмө-түз жанагы эме деп коет эмеспи? Анонимный ящик деген. Ошол сыяктуу бир ошо окутуучубуз коюлат, ошол жака өзүлөрүнүн студенттер өзүлөрүнүн ойлорун же болбосо ушундай бир көрүнүштөр боло турган болсо түз кайрылса болот ректоратка, мага кайрылса болот, мага түзмө-түз байланышса болот. Мен өзүм сабак берем. Мен саясаттан, ошо политологиядан сабак берем, студенттер менен өзүм түз сүйлөшөм. Анан мындан тышкары ошо биринчи курс биз жаңы студенттер келгенде эле биринчи курста башталышында ошо сентябрдан жалпы чогулуш кылып, ата-энелер менен кошо, мугалимдер менен кошо баардыгына ошо катышууга айтылат. Бул жерден университетке келдиңерби? Бул таза университет. Бияктан өз аракетиңер менен окуйсуңар, өз пишенетиңер менен дегендей. Биякта коррупция жок. Мугалимдерге да берилбейт. Мугалимдер да силерге талап кылбайт, силер да сунуштабагыла биякта. Андай көрүнүштөр боло турган болсо, тез түрдө чара колдонулат да окуудан бошотуласыңар деп. Мугалимдер боло турган болсо жумуштан бошотулат. Буга өтө катуу көзөмөлдөйбүз. Эл аралык же болбосо мамлекеттик эмес ушундай атайын уюмдар жогорку окуучулар көптөн бери эле изилдөө жүргүзүп келишет да. Анан ушул окутуучулар деле, окуучулар деле бул эми система болуп калган. Бул менен күрөшө албайбыз. Бул калыптанып калган бир коррупциялык системалар бар. Муну мындай акча болбосо дагы бир белек менен, жана бир тааныш билиш аркылуу бүтүрүлүп келет, анан ушу менен улана берет деген кептер бар да. Эми сиздерде кандай бул ушул шартка, ушундай коррупциялык жок университетке кантип жетиштиңиздер? Мындай бир сырын ачып берсеңиз. Эми сыры ошол уюштуруучулардын баштагы ошо көрсөтмөлөрүнөн башталган да. Бул өзүлөрүнүн биздин уюштуруучулар ошол куэттик болот, өзүлөрү имандуу мусулман адамдар. Ошондуктан бул билим берүүдө жана жогоркода айтып кетпедикпи, бизге экономикага же болбосо башкага таянабыз, бирок мамлекеттин өнүгүүсү ушу билимде болот да. Өзүчө ошо жогорку билим берүү, ошо эмеден башталат албетте, детсадтан башталат, кийин мектептен, анан жогорку билимден. Ошондуктан эгерде ушулардын баардыгы тең таза өтө турган болсо, анда бизде чыныгы жогорку деңгээлдеги профессионал адистер чыгат жогорку окуу жайлардан. Ошол көрсөтмөлөрдөн баштап биз ошону жанагы жогоркода айткандай биз сактап келе жатабыз. Ошол себеби дегенде биз ошол жакшы адистерди, жогорку билимдүү
адистерди даярдасак деген ошол максатыбыз бар. Кичинекей боло турган болсо да ошо коомубузду оңдоого, тазалоого бир кичинекей өзүбүздүн салымыбызды кошолу деп. Бизден чыккан студенттер уже өзгөрөт. Башка окуу жайларга барып өзүлөрү көрүп атышат. Которулгандар бар да, башка окуу жайларга барып. Бизден бүтүп башка жака иштегендер бар. Ошолор көрүп атышат. Чыныгы биздин университетте таза экен деп. Канча бизде 1000ден ашуун студенттер бүттү. Бул бакалавр деңгээлинде, магистратурада бизде 50ден ашуун студенттер бүттү. Ошолордун бардыгы тең билет да, бул деген бир адам, эки адамдан тегерегенде эмес. Ошолордун бардыгы тең өзүлөрү окуп бүтүрүшкөн биздин университетте. Анан кийин бул деген жөн эле мындай бир алсыздык дей турган болсок болот да. Кийин может быть ошол ыймансыздыктан да байланыштуу. Биз айтабыз да, бул деген адал эмгек менен алыныш керек. Эгерде биз ошо мугалим менен келиштикпи, зарплатаң мейли ошол 10 000 сом болсун. 10 000 сом боло, ошого келиштикпи, ошону гана аласың. Андан тышкары алууга же талап кылууга мүмкүн эмес. Бул деген паракорлук деген бир гана акча эмес. Балким ошол белекти сунуш кылабы, же болбосо бир жардам көрсөтөбү, же болбосо бир кызмат кылабы. Мындай деген көрүнүштөр бар да, кээ мугалимдер үйүнө чакырат. Жардам берип кой, бир жумуш кылып кой, үй салып атабы, бир сарай салып атабы же ушундай жардам. Бул да коррупциянын бир көрүнүшү болуп эсептелет. Буга да жол бербейбиз. Мугалимдер менен биздин договорлордо да ошондой жазылган. Мындай көрүнүштөргө жакындоого, аралашууга дагы мүмкүн эмес деген. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр кыска тынуудан кийин кайра эфирибизди улайбыз. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүн биз жалпы билим берүү системасы боюнча жеке университеттердин азыркы абалы жана келечеги, негизи эле жаштардын тандоосу кайсы жака тандап атышат, жогорку окуу жайлардыбы же болбосо кесипкөй адистер даярдоочу лицей колледждерге ошол боюнча сөз кылып жатабыз. Сурооңуздар болсо 91 70 70 телефонуна чалып сурооңуздар берсеңиз болот, же болбосо 88 90 кыска номерине номерге жибериңиздер. Эскерте кетейин, бүгүн биздин студияда мейманда Махмуд Кашкари Барскани атындагы Чыгыш университетинин ректору Ибраев Алмаз Розаканович. Алмаз агайым, төмөнкү суроого берим келип атат. Университетти жөнү ачып коюп, анан студенттерди, абитуриенттерди кабыл алып окутуп коюш, бул эски доордун талаптары болчу да. Азыр болсо студенттерди кабыл алгандан кийин алар жумуш таба алабы? Алар ушул Чыгыш университетинде окуйт эле, же болбосо Улуттук университетинде окуйт эле, ошон үчүн алайлы деп кээ бир мекемелер ушул университеттин аброюна жараша мамиле жасап, ошол студенттерди алышы мүмкүн да. Азыркы 50ден ашык университеттердин арасында конкуренттүүлүк дагы бар. Өзүңүздөр ошол баягы абитуриентти кабыл алып атканда дагы кээде толбой калышы мүмкүн. Бул ошол конкуренциянын себебинен болсо керек да. Ошо сиздер Чыгыштын университети, жеке университет катары башка чоң университеттер менен конкуренттүүлүктү кантип күрөшүп келесиздер жана сиздерден бүткөн адистер жумуш табуу 100дөн канча пайыз жумуш таап кетишет? Ошону изилдөө жүргүздүңүздөр беле? Жакшы суроо. Бул биздин ошо жеке университетибиз бул жанакы башка жогорку окуу жайлар менен конкуренция болууда. Конкуренция болуудасы бизде деген өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүз бар. Биз ошо менен мындай ошол конкуренцияда күрөштө мындай жылып келе жатабыз деп айтсак болот да. Биздин өзгөчөлүктөр бар. Ошо өзгөчөлүк аркылуу ар бир окуу жай ошол коомдо же болбосо ошол эмеде өзүнүн ордун табат да. Эгерде орду боло турган болсо, анда ал өнүгө берет. Эгерде бардыгы окшош боло турган болсо, албетте чоң окуу жайлар же мамлекеттик окуу жайлар аны жеңип коюшу мүмкүн бул күрөштөчү. Бизде өзгөчөлүгүбүз бар башынан курулгандан эле. Бизде эң биринчиден араб тили окутулат. Араб тили окутулганда да биз ушул атайын мындай бир адистештирилген түрдө дей турган болсок, бизде ошол араб өлкөлөрүнөн келген биздин докторлорубуз бар атайын. Бизде биз сыяктуу араб тилин окуткан окуу жай пока жок Кыргызстан боюнча. Башка жерлерде да ачылган.
Бирок мында атайын университет аякта балким бир бөлүм болушу мүмкүн же бир адистикти болушу мүмкүн. А бизде боло турган болсо ошо араб тил филологиясы бар. Бул уже 16 жылдан бери иштеп келе жатат. Канча деген тилчилер бүттү. Мына азыркы чет элде биздин элчиликтерде араб мамлекеттеринде иштеп келе жатат. Бул жөнүндө анан кийин сөз болот. Мындан тышкары бизде ар бир адистикте араб тилин үйрөтөт. Ар бир адистик. Мисалы ошол эле журналисттер, ошол эле юристтер араб тилин кошо окушат. Бул деген аларга жаңы мүмкүнчүлүк ачып атат да, жана ошондой эле артыкчылык берет башка мисалы юристтердин, башка эле ошо журналисттердин алдында. Себеби дегенде бир кесипке кошо, кесип менен биргеликте чет дагы бир чыгыш чет тилин үйрөнүп атышат да. Бул араб тили. Мындан тышкары албетте англис тилин үйрөнүшөт. Азыр англис тилсиз эч жака кадам кылыш мүмкүн эмес. Ошондуктан биздин бүтүрүүчүлөрдүн ошо өзгөчөлүктөрү жана башка бүтүрүүчүлөргө салыштырмалуу артыкчылыгы бул боло турган болсо жанакы парасы жок, таза, жогорку деңгээлдеги сапаттуу билим алуу. Экинчиден боло турган болсо ошол адистикке кошо эки чет тилди үйрөнүү. Бул араб тилин жана англис тилин үйрөнүү болот. Ушундай артыкчылыктар менен өзүнүн жумушка таап кетүүгө мүмкүнчүлүк болот. Ал жанакы суроонун экинчи бөлүгү боло турган болсо, мисалы биз эме жүргүздүкпү? Ушундай бир изилдөө катары. Биз бул боюнча жылда жүргүзөбүз. Анан бул боло турган болсо азыр замандын талабына жана рыноктун талабына азыр университеттер негизги деген ушу рынокко ориентированный болуш керек да. Рыноктун ошо талаптарын биз деген мындай өтө кылдаттык менен сезип туруш керекпиз да. Эмне керек азыр рынокко, кандай адистер керек, эмне даярдыктарды бериш керек, кандай билимди бериш керекпиз депчи. Ошондуктан биз ошол бизнес структуралар менен, мекемелер менен, ошол эле мамлекеттик министрликтер менен жана ошондой эле фирмалар, банктар менен тыгыз иштешебиз. Бизде жыл сайын ярмарка вакансий деген болот. Мисалы экономика кафедрасы бар. Ошолор жыл сайын мисалы ярмарка вакансия өткөрөт. Ошондой эле эми башка адистиктерде ошону алгантат. Бул эстафетаны ушул жерге ошол банктан өкүлдөрү, жанакы жеке ишканаларды, мамлекеттик структуралардын өкүлдөрү чакырылып, биздин студенттердин ушул жерде деңгээли, бүтүрүүчүлөрдүн деңгээли көрсөтүлөт. Ошолордун профайлдары, резюмелери даярданат. Анан алар көрүп туруп, ошолордун деңгээлин көргөндөн кийин ошолорду өзүнө биринчи практикага, стажировкага чакырып, кийин жумушка алып калып атышат. Мен айтпадым, өзүм сабак берем депчи. Быйыл мындай бир изилдөө жүргүзүп көрдүм. Мамлекеттик аттестациялык экзамен болуп атат, акыркы июндагы. Бул акыркы экзамен, ошо менен ошо диплом алышат. Ошондо экзамендеги комиссияда өзүм мүчө болчумун. Ошо суроолордун арасында мындай акыркы суроо болот да, ошо ар бир келген, булар жаңыдан эле бүтүштү да, мисалы мындай 4-курсту бүтүп атышат. Ошолорго мындай суроо берип атам да, арасынан жумуш таптыңбы? Ошондо менеджменттен биз ошо менеджменттен да сабак беребиз, стратегический менеджмент боюнча. Ошол группада 13 бала окуйт. 13 баланын 11-өсү жумуш тапкан. Мына эмеде апрель бүтүп атышат да, бүтүп атышат, акыркы экзамен тапшырып атат. Апрель, майда уже булар бошоп калышат. Уже дипломный жумушта иштерине киришет да, анан ошо акырын июндун аягында дипломдук иштерин жакташат жана мамлекеттик экзамен тапшырылат да. Анан ошо биринчи мамлекеттик экзамен тапшыргандан кийин анан дипломдук иштерин жактап атканда ошо бүткөндөн кийин анан сурап атам да. Сен жумуш таптыңбы десем, таптым. Экинчисинен сурадым, жумуш таптыңбы? Таптым. Үчүнчүсү, төртүнчүсү ошентип 13 баладан, 13 студенттен 11-өө мен жумуш таптым дейт. Бул окууну мына бүтөйүн деп дагы диплом ала элек, акыркы ошол дипломду защита кылып аткан кез. Өзүнүн кесиби боюнча. Кесиби боюнча да жана башка эле кесиптен тышкары дагы негизи жумуш тапкан, бул уже жумуш менен камсыздалган болот. Ошондуктан биз айтабыз, жалпысынан бул мен бир группанын эле негизинде айтып атам, жалпысынан университет боюнча 70%дан жогорку балдар жумуш менен камсыздалат бүткөндөн кийин. Биз дайым ошол артынан мониторингда жүргүзүп жүрөбүз. Бизде ошол бүтүрүүчүлөрдүн эмеси клубу да бар. Ошонун ичинде канчадай мүчөлөр бар, келишет, кайра бүтүргөндөр. Жакшы салттарыбыз бар. Мисалы 10 жылдыктарды жылда биз ошо бүтүрүүчүлөрдү чакырып, кайра ошо 10 жылдыктар, 10 жыл мурда бүтүргөндөр, мисалы быйыл бүтүргөндөргө ошол ачкычын аларга өзүнүн насыйхатын тапшырып, бүтүрүүчүлөр болсо университеттин ачкычын биринчи курстарга тапшырып, ушундай алардын арасында бүтүрүүчүлөрдүн тыгыз байланыш бар да. Ошондуктан биз алар менен ар дайым ушул
байланышта болуп турабыз. Убактыбыз аз калып атат. Ушул баллон системасы боюнча сөз кылаардан мурун чыгыш университетинде ошол көрүнөк жарнактарда же болбосо телерадиолордо абитуриенттер тапшырганын астында бир өзүңүздөрдүн мындай бир жарыялоо иретинде дагы кызыктыруучу бир нерселерди айтасыздар да рекламаларда. Ошол бирөөсү ошол европалык стандартка, билим берүү стандартына ылайык ошо мыкты университет дейбизби же болбосо ошол стандартты бекем кармаган шарттарды кармаган университет дейбизби? Ошол боюнча сыйлык алыпсыздар. Ошол сыйлык боюнча кыскача айта кетсеңиз, анткени университеттер ушул эл аралык изилдөөчүлөрдүн баамы боюнча бир жакшы абройлуу бир орунга ээ болсо, ошол абитуриенттер ошол кызыгат да. Ошол кантип жетиштиңиздер, анан кайсы сыйлык? Бул европалык стандартты биз болсо Швейцариядан алганбыз. 2011-жылы алганбыз. Бул 5 жыл мурда алганбыз. Бул европалык стандарт деген атайын ошо европалык ошол комиссия аркылуу алар өзүнчө иликтөө жүргүзүп, ошо тандоо жүргүзгөн Кыргызстандагы окуу жайлар боюнча болсо. Ошол баллондук процесси бизде 2012-жылдан бери башталган. Бирок баллон процесстеринин элементтери, кээ бир элементтерин биз болсо ошол 99-жылдан баштап эле киргизип баштаганбыз өзүбүздүн практикабызга. Мисалы ошо бальный система деп коет, ошо билим деңгээлин аныктоодо балдарды колдонуу. Бизде ошол мурдагы советтик классикалык системада 2, 4, 5 деген жакшыларга эң мыктысына ошо 5 коюлат, 4 коюлат, 3 коюлат деген ушундай даражалар болот да, баалар. Бальный же болбосо ошол баллондук же болбосо ошо кредиттик системада тактап айтканда, анда боло турган болсо ошо балл менен коюлат оценкалар. Бизде боло турган болсо ошо 95-жылдан, 99-жылдан бери, ачылгандан бери эле ошону колдонуп келе жатабыз. Мисалы, студенттин билимин тактоодо 1 балл кээ бирде роль ойноп калат. Мисалы, бүгүн эле бизге мен студентим кайрылып атат, 84 балл алып калган экен, негизи 85тен жогору, 85тен 100гө чейин 5 болуп эсептелет да. Кийин кайра биз ошо зачетко мына балл катары коюуда, баа катары коюуда, азыр кайра эле ошол эмеге коебуз да. Эме менен 4-5 жакшы деген. Ошондуктан ошо балды эмеге которгондо 85тен 100гө чейин ошол 5 болуп эсептелет. Анан бир студентибиз 84 алып калган экен, ошол аны кайра чуркап келип, эми бардык предметтерим боюнча 5. Мен дагы кайра мүмкүнчүлүк барбы экзаменди кайра тапшырып берейин, ошо даярданып келген суроолорго жооп берейин. 1 балл разница ойнойт. А мындай сурап атканда алып туруп эле жалпысынан карап туруп эле мына 5 саган. Мына сен примерно эмен 4 экен деп ушундай коюп койгонго, мындай өтө мындай объективдүү болбой калат экен да. А бальный система ошону как раз камсыздайт. Себеби дегенде сен ар бир жооп бергенде, өзгөчө бул тест аркылуу болот. Ар бир жооп бергенде ошондо билинет. Кайсы суроого жооп берди туура. Ошондо ар бир балл менен чогултуп келип туруп 20-30 балл мисалы алат. Анан жалпы 3-4 модулдун жыйынтыгында анан мисалы биринчи семестрдин аягында ошол 85тен чейин балл алыш керек да. 85тен жогору уже 5 болуп калат. 55тен кем болбош керек. 55тен кем болуп кала турган болсо анда 2 болуп калат. Анда кайра уже мини сессия калып калат. Баллон системасы боюнча да сөз кылдыңыз. Эми эски советтер убагындагы система менен мындай көрүнүктүү бир айырмачылыктарын айтсаңыз да, анан кийин баллон системасында студенттер каалаган предметке катышып, каалабаган предметти экзамен аягында эле окуп тапшырып коем деген бир имиштер дагы жүрөт да, баягы окутуучулар же окуучулардын арасындачы. Ошол кандай? Ошол каалаган убакта келип окуй берсе болобу? Анда мүмкүнчүлүк ооба, бул ошол айырмачылыктары болот. Бул жерде ошол студенттин өз алдынча аракети керек. Ошол жаңы ошол баллон процесси деген эми бир гана ал эмес. Бул жерде башынан айтып коеюн, бул эгерде баллондук процесс боло турган болсо, бул деген жалпы ошол Европа өлкөлөрүнүн ошо ким ошо келишимге, ошо процесске катышкан боло турган болсо, жана ошондой эле биз Кыргызстандагы жогорку окуу жайларда барып көбүнчөлөр ошолор келишим түзүп келген, биз ошол процесске кошулабыз. Ошол системага кошулабыз. Демек бул деген эмне берет? Бул деген биздин ошо Кыргызстанда жогорку окуу жайларда окуп аткан студенттер Европага барып, жана ошол эле ошо баллон процессине кошулган университеттерге барып туруп окууга мүмкүнчүлүк алат.
Эгерде мурда жогорку окуу жайды мисалы тапшырып, Бишкекке эле келип тапшырды, ошол жерден 5 жыл окуй турган болсо, ошо жылбай бир окуу жайда. Азыр боло турган болсо, бул студенттик мобильность деген бир түшүнүк чыккан да. Бул деген жанагы бош эркин кыймыл аракетти мүмкүнчүлүк берүү, бияктан мисалы башка мамлекетке кетип калат. Европага барат, Турцияга барат. Барды ким ушул процесске аралашкан боло турган болсо, ошол жактан барып окуйт. Анан бул кредитный система дейт. Кредит деген ошол окуп атканда мисалы 1 жылдын ичинде 60 кредит алыш керек. 4 жылдын ичинде ошондо соответственно 240 кредит алыш керек. Ошо кредитти канча мөөнөттө алат жана кайсы окуу жайда алат, ошого өз эрки болуп калат да. Эгерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо, мисалы Кыргызстанда 1 жолу окуду, 60 кредит алды. Барды да Турцияга барды. Турцияда барып дагы жарым жыл окуду, аяктан 30 кредит алды. Андан барып Европага окуду, дагы 30 кредит алды жарым жылдан. Кайра келип туруп, анан Кыргызстанга келгенде ошондо зачет деп коет. Ошол Турцияда жарым жыл окуганы, Европада дагы жарым жыл окуганы текке кетпейт. Эсепке алынат. Текке кетпейт да, транскриптин алып келет да, ошолорун кайра биякта алып аткан кредитине кошот. Мисалы эгерде мурда башка жака окууга тапшырып кайра келе турган болсо, анда бияктан калтырган жеринен кайра улантат эле да. Азыр боло турган болсо, жок, ал деген ойноп жүргөн жок да. Ал барып окуду ошол жерден. Кайра башка университеттерден окуду, тажрыйбасын байытты деп айтса болот. Анан кийин бияктан келип туруп окуусун уланта берди. Ошондой жакшы мүмкүнчүлүктөр бар да. Анан дагы бул ошол жанагы студенттин өзүнүн аракет кылган дегени бул жерде ошол өз алдынча изденүү, өз алдынча ошо билим алуу, китепканаларда ошо окуу, өз алдынча ошо башка университеттерде окуу. Бул жерде мугалимдин же болбосо агайлардын ролу бир аз азаят. Мүмкүнчүлүк студент өз алдынча аракет кылсын деп атат. Себеби дегенде баягы биз аны үйрөтүп эле баягы эски системада көнүп калганбыз да. Баардыгын эле билимди мындай эме катары берилет да. Бир буюм катары мугалимден студентке өткөрүп бериш керек. Бул азыр боло турган болсо интерактивный метод деп коет, студенттер өзүлөрү катышыш керек. Билим алуу процессине өзү аракет кылыш керек, өзү издениш керек. Бирок жанагы сабактар боюнча айтылып келгенде, өзүнүн ал жанагы курсы по выбору же болбосо тандай турган предметтеринин өзүнүн эмеси бар, тизмеси бар. Кайсыларды тандайт, кайсылары государственный компонент деп коет, мамлекеттик. Аны деген сөзсүз түрдө окуш керек. Кээ бир предметтерде ал курсы по выбору өзү тандап алса болот. Бул предметти окусам болот, ал деген кошумча берилген предметтер. Негизгилерин сөзсүз түрдө окуш керек. Рахмат. Ошол өткөн 2015 жылдын ошол 2 айдын аралыгында, ошол ноябрь айларында болсо керек, ошол министрликтин деңгээлинде ошол илимди көтөрүү боюнча, илимий иштер боюнча, Кыргызстан боюнча илимий иштин алдыга жүргүзүүсү, ошол улуттук академияда катышып, Кыргызстанда мурдагыдай илимге көңүл буруу, же болбосо илимий ачылыштарды, илимий бир жаңы бир китептерди ошол басаңдап кетти, же болбосо төмөндөп кетти деген доолор айтылды. Ошол боюнча илимий жакка көңүл буруу боюнча ошол сиздин университеттер кандай иш-чараларды көрүп атасыздар? Бизде бул багытта абдан көп иш-чаралар бар. Себеби дегенде ошол билим берүү процесси ошол илимий изилдөөлөрдөн эч кандай мындай ажырамайт. Бул илимий изилдөө өзгөчө ошо жогорку жайларда болуш керек. Жогорку жайларда да болуш керек. Албетте мамлекеттик башка мисалы улуттук академия сыяктуу же болбосо ошо министрликте атайын ушундай бөлүм азыр уже департаментке ошо айланган илим изилдөөлөр боюнча. Биздин биздин университетте боло турган болсо, атайын бизде илимий кеңеш бар. Биздин ошол ага окутуучуларыбыз, агайларыбыз мындай өзүнүн деңгээлин жогорулатып, ошол кандидаттык диссертацияларды жазып атышат азыр. Докторский диссертацияларды жактап аткандар бар. Мындан тышкары бизде илимий кеңеш түзүлгөн былтыркы жылдан бери, атайын ошол жанагы сиз айтып аткан ошо илимий деңгээлди көтөрүш үчүн илимий кеңеш, ошо билимдин жана илимдин сапатын жогорулатыш үчүн. Ошондой эле жанагы илимий изилдөөлөрдүн ошо темалары бекитүүсү боюнча, жанагы ошолордун илимий иштерин жазуусу боюнча баардыгы ошол илимий кеңеш аркылуу болот. Бизде мындан тышкары билим жана тарбия деген журналыбыз бар. Көп жылдан бизде уюштурулуп, атайын ошол жерде биздеги жана тышкары бизден башка жерлерде иштеген
илимий изилдөөчүлөр өзүнүн ошо илимий макалаларын ошол жерден жарыяласа болот. Ал деген ошо квартал сайын чыгып турат. Конференциялар, илимий конференциялар дайым уюштуруп жатат. Мына акыркы жылдары биз ошо башка чет элдик университеттер менен уюштуруп атабыз. Былтыр мурдагы жылы бир нече конференциялар өткөрүлдү ошо эл аралык деңгээлде. Мына бул жылы дагы 2016-жылда мына апрель айында 21-22 апрелде ошо план боюнча бизде Турциядагы Карабук университети менен биргелешкен эл аралык конференциябыз бар. Махмуд Кашкаринин ошо биздин университетибиз алып жүргөн ошол улуу даанышмандын айланасында илимий изилдөөлөр болот. Жана ошондой эле күзгө да ошо Чыңгиз Айтматов боюнча ошо Турцияда өтөт биздин ошо дагы конференциясы, дагы бир университет менен ушундай келишкенбиз конференцияларды жүргүзүүгө. Буга деген ошо биздин агайлар, окутуучулар, профессор, докторлорубуз катышат. Ошол жерде докладдарын окушат, өзүнүн ошол макалаларын ошо жарыялайт ошондой бизнес журналга жана чет элдик журналдарга. Бул боюнча абдан катуу иш жүрүп келип атат. Себеби дегенде бир гана ошол билим берүү процессинде эмес, сабак берүүдө өзүңдүн да деңгээлиңди сөзсүз түрдө көтөрүш керексиң. Бул деген токтолбос процесс да. Рахмат, убактыбыз аз калыптыр. Ошол акыркы суроолордун бири азыр заман тез өнүгүп келатат. Техникалар дагы ошол билим берүүдөгү технологиялар да өзгөрүп келатат. Мугалимдердин көбү жаш туруп, мисалы доктор болуп атышат, илимдин кандидаты болуп атышат. Эми ошо сиздердин университеттерде окутуучулардын жашына карата же болбосо көңүл бурасыздарбы? Анткени кээ бирлери бир доо катары айтышат, баягы советтер убагында окуган баягы эски кишилер же болбосо ушул 60-тан өйдө 70-те профессорлор ошол башка жаштарга орун бербей, ошол дагы эле ошол университеттерде сабак берип келатат. Андан көрө ошол 40 жаштагы ошол тегереңдеги жаш окутуучулар сабак берсе көбүрөөк эффективдүү болот эле дегенге кандай карайсыз? Кыскача. Кыскача айтканда бул деген жанагы жашына карабайбыз. Бул деген ошол деңгээлине жана сабак берүү, ошол лекциялардын өткөрүү сапатына караганда, деңгээлине караганда ошого байланыштуу болот. Жаштар албетте ошол жаңы технологияларды тез өздөштүрүп атат, жанагы жаңы маалыматты, жаңы информацияларды ошо тез кабыл алып, жана ошолор өз ишинде колдонуу, жанагы өзгөчө айтып атпаймынбы, интерактивный методдорду дегенде. Азыр мисалы университетибиздин көптөгөн кабинеттеринде ошо интерактивный доскалар бар. Ошолорду колдонуу ал болсо албетте жанагы мисалы ошол iPad, планшет сыяктуу эле ошол жаңы ошол заманбап куралдарын колдонгонго мүмкүнчүлүк болуш керек да. Аны албетте жаштар жакшы өздөштүрөт. Бирок албетте ошол жашап калган кишилер болобу же болбосо ошондой тажрыйбалуу доктор, профессор боло турган болсо, эгерде лекцияларын жакшы өтүп турган болсо, анда иштекеси жок. Менин оюмча жашка байланыштуу эмес. Бул деген сапатка жана деңгээлине байланыштуу. Рахмат. Эми дагы бир мындай бир кыска суроо дейбизби? Ушул студенттерге же абитуриенттерге сиздин бир каалоо тилегиң ушул жеке университетти тандоо, азыркы заманга жараша жеке университеттерди тандоо мындай бир перспективдүү деп айтсак болобу? Мисалы ошол Америка университети, түрк университеттери, ошол сиздин университеттер ошол араб тилине басым жасап атат. Же болбосо көп бай тарыхы бар эски биздин Кыргызстандагы советтер убагында калган университеттерде окуган перспективдүүрөөк ошол боюнча кыска оюңуз. Эми ал азыр бизде жана башында биз айткандай ошо иликтенип калды. Кайсы биринчи орунда тура турган университеттер бар. Бул эл аралык университеттер азыр биринчи орунда туруп атат. Кийин мамлекеттиктер туруп атат. Ошо жеке университеттерде алдында тургандар бар, жанакы эле айткандарым. Бул жеке же болбосо мамлекеттикке да байланыштуу эмес. Бул ошол иштин алып баруусуна, ошондо ошоктагы деңгээлде, ошоктагы сапат билим берүү ошо эмеси, системасы кандай түзүлгөн, кандай курулган ошого байланыштуу болот. Жалпысынан айтканда мен жана айтпадымбы, ошол билимге умтулуш керек, баардыгы умтулуш керек. Студенттерге кайрылып айтат элем, окуш керек. Бул деген жанакы жеке окуу жай болобу, мамлекеттик окуу жай болобу, ага байланыштуу эмес. Мен билишимче баардык биздеги жеке окуу жайлар баардыгы тең ошол мамлекеттик стандарттар боюнча иштейт. Мамлекеттик диплом берет, министрликтин билим берүү министрлигинин стандартына ылайык. Ошондуктан дипломдорду баардык жерде Кыргызстандын ичинде жана ошондой эле чет элде кабыл алынат. Рахмат, жакшы жооп болду деп ишенебиз. Урматтуу эле көрүүчү, мына бүгүн биз жалпы билим берүү боюнча баллондук система жана жеке
университеттердин абалы келечеги боюнча сөз кылдык. Бүгүн биздин студияда мейманда Махмуд Кашкари Башкани атындагы Чыгыш университетинин ректору Ибраев Алмаз Оразахович болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телегөрүүчү, кийинки жумадан дагы бир суроо телегөрсөтүүнөн жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум. Салам.